Assalamu alaikum Ustaz. Suro intellektualдык менчик жөнүндө мисал үчүн bir kitep, video, kurs, bilim негизи эле акча төлөнүүчү нерсе. Ал киши акчага сатат. Башка бирөө андан сатып алып интернетке бекер кылып жайып салса же ошол эле нерсени арзан кылып сатса, ошондо материалдарды окуп үйрөнсө болобу? Мисалы үчүн ал киши түшүнүктүү болду. Бирөө бир нерсени ойлоп тапкан, ал мүмкүн китеп жазган же болсо интеллектуалдуу бир нерсе ойлоп тапкан, ошону адамдар алып туруп, урдап алып туруп, өзүнүкү деп сабак берип, же өзүнүкү деп жайып салса болобу, болбойбу деген. Мисалы бирөө тажвидтен китеп жаза, мүмкүн ал 100 китептен топтоп кыргызчалап бир сонун кылып тажвид китеп жаздагы, андан сабак берет. Анан анын курсун окугандарга PDF-ин таштайт. Ана PDF-ти окугандан кийин бисмилла дейт дагы, чыгып туруп эле өзү курс ачып, жана PDF-ти элдерге таркатса дурус эмес. Себеби анын акысы, ал өмүрүн кетирген, ага атайын убакыт бөлгөн, жазган, аны таркатканга уруксат. Ал ошол өзү гана колдонгонго уруксат. Себеби ал акча төлөп курска катышкан, өзү окуп колдоно бер. Ошон үчүн PDF-тага берди. Ошондой эле китеп жазганда да, китеп жаздыңбы? Болду. Элдерге чыгардың, аны бирөө копия кылып чыгарганга акысы жок. Арам болуп эсептелет. Бирөөнүн акысы болот, бирөөнүн акысына кирбеши керек, Ошого кээ биркилер ошол сени менен мен катыштым да, бул өзү сен ал ошол колдонгонго уруксат. Колдонгондон кийин башка бирөөгө анын атынан неме кылганга, курс ачып же сабак өткөнгө дурус эмес.